Ассаламу алейкум достор, биз бүгүн Кара Балтадабыз. Кыргызстаныбыздын эң мыкты футболчусу, эң мыкты бомбардири Мирлан Мурзаев. Достор, биздин каналга 90% катталбай көрүп экенсиздер. Каналга катталып, лайк басып, ой пикир жазып өттүңүздөр. Бул бизге аябай чоң мотивация берет. Ошон үчүн биякта причина көп жигиттер. Эми эч ким деле айткан жок да, эмнеге чакырылган жоксуң депчи. Күттүм, чыгарган жок. Расширенный списокко деле түшпөй калдык. Ошо школдо окуп жүргөндө мага эжекелер айтчу да. Сенден эчтеке чыкпайт. Жок, 100 000 эмес, эми 200-300 000 болчу да. Допустим, ал акчаны үйгө алып келгенде, үйдөгүлөр шок болуп калган. Каяктан алдым, эмне мурдадым. Мирлан Мурзаев 1990 жылы 29 мартта Баткен облусунда Сүлүктүү айыл аймагында төрөлгөн. Кесиби футболчу. Кыргызстандын футбол тарыхында эң мыкты футболчулардын бири жана эң мыкты бомбардири. Учурда Дордой футболдук клубунун чабуулчусу. Кичинекей кезинен эле футболго абдан кызыкчу. Сүлүктүү шаарчасынан Кара Балтага көчүп, ошол жакта жашап калышат. Мектептеги кезинде досу Антон Зиблинухин экөө Кара Балта футболдук клубуна барып калышат. Дароо биринчи машыгуудан кийин эле машыктыруучуга жагып калат. Машыктыруучулардын айтуусу боюнча Мирлан өзүнүн муундагы балдардын арасында эң эле күчтүү оюнчу болгон. 15 жашында Кыргызстандын өспүрүм курама командасына чакырылат. Көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, биринчи футболдогу келишими Дордой футболдук клубу менен болот. Ал жакта 3 жыл ойноп, жакшы көрсөткүчтөргө ээ болот. Андан сырткары көптөгөн чет өлкөлүк клубтарда, Түркияда ойноп көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Өзүнүн кооз ойногону менен түркиялык көрмандарын топтогон. Түркиянын 4-чү лигасындагы чемпионатында 4 жолку чемпион. Индияда ойноп өзүнүн кооз голдору менен дүйнөнү да таң калтырган. Анын соккон голун англиялык оюнчу Майкл Оуэн өзүнүн социалдык баракчасына киргизип, Мирланга алкышын айткан. Мирлан Дордой клубунун да мыкты оюн көргөзчү, Кыргызстандын 6 жолку чемпиону, бомбардири аталып келген. Суперкубокты уткан, Кыргызстандагы 3 жолку кубоктан чемпион аталган. Аскар Салымбековдун айтуусу боюнча, Мирлан Мурзаев Дордой клубунун легендасы жана эң таасирдүү оюнчуларынын бири. Ассаламу алейкум, Мирлан байке. Алейкум ассалам. Вкратце өзүңүздүн кыскача маалымат өзүңүз үчүн. Биринчи өзүмдүн кандай айтсам, жеке жашоомду айтып кетейин, кандай баштагам. Бияка Кара Балта шаарына 86-87 жылкы көчүп келгенбиз. Ошол жактан 12 школдо 1 класска барып, ошол жакта 12 школдо окуп, негизи мен башында эле орус школдо окуйм деп ата-энеме айтып жүргөм да. Анан эжем менен байкем ошо школдо окуп жүргөндө уже 1 класска баш керек болчу да. Анан жок, орус школдо окубайм деп, анан байкем эжем менен ошол школго окуйм деп, анан ошо 12 школго барып окугам. Анан негизи 1 класстан бери мындай спортко көп деле кызыкпачым. Уже 2 класста уже балдардан ачык эле сөз азыр жашырып сабактан качып ушул мана стадионго келгенбиз да. 12 школ могул школ, жакын эле биякта. Анан ошо сабактан качып бияка келип футбол ойноп атканбыз. Анан биякта тренер келип эле футбол ойнойсуңарбы деп баштаган да. Анан ошол жактан катуу интерес болуп кеткен да. Форма беришти, анан жакшы ойнойт экенсиң деп. Анан макул болуп тренировкаларга келип жүрдүк. Андан тышкары мен классташтарым, досторум бүт эле кээ бирлер борьбага барып, кээ бирлер эмеге барып жүрүшкөн.
бокска. Анан бир досумдун атасы өзү тренер боксер да. Анан ошого жүрүп барып келебиз деп. Бирок 2-3 бир ай 2 ай барып жакпай калды да. Борьбага да барып көрүштүк, анан болбой калып жаккан жок. Ошо футбол менен эле кызыгып кетип шактан. Ошондо эме кайсы жылдары келдиңиз футболго? Биринчи барган ошондо канча жыл? Точно айта албайм. Мен 2 класс болчумун анда. Где-то бир 6-7 жашта болчумун. Если мындай 2001 ушундай го, же может даже кичине мындай 2003 ушундай болчу да, где-то примерно да. Бул Кара Балтада канча жыл тренировка кылдыңыз, машыктыңыз? Кара Балтада калп айтпасам бир 7 класска чейин окудум. Анан 7 класстан Антон экөөбүздү эмеге алып кетишкен, сборныйга. И сборныйдун жарым балдарыны бизде спорт школа болчу Кандытта. Ошо Кандыттан спорт школосу бар болчу Абдышатан. Ошол жакта 1 жыл окуганбыз да. Ошо сборго катышып, ошондон бери ошол шаарда калып калганбыз да анан. Ошондон кийин Дордойго өттүңүз. 2007 жыл, 2007-2006 где-то ушундай Дордойго. Дордойдун өзүн өткөн жокпуз биз. Дордойдун фарм клубунда ойногонбуз. Мурас деген, Мурас спорт деп. Мурас спортто 1 жыл ойногонбуз, анан уже Дордойго өтүп кеткенбиз. Негизи эле бизге аябай эме кызык болуп атат. Дордойдон ойноп жүрүп, кантип Локомотивге арендага өттүңүз? Кантип ошого процесс кантип жүргөн? Негизи Дордойдо ойноп жүргөндө эле бир жолу биз Кайрат менен ойногонбуз. НФЦде жаңы покрытие салынган да ошол жакта, Көкжар жакта. Анан Кайрат менен товарищеский оюн ойноп, ошол жакта мен гол киргизгем да, ошондо Кайратты 1-0 утуп алганбыз. Ошондо эле уже предложение болгондо Кайраттан тренер өзү биздин директорго айтып, ушу бала бербейсиңерби, бизге ойносун, контракт түзбөйлү, сүйлөшпөйлү дегенде, жок деп койгон да, өзүбүзгө керек депчи. Анан ошодон кийин уже убакыт эле келип калды, анан возраст эле мындай кандай айтсам позволяет башка жакта ойногонго. Ошого Дворенков бизде бар болчу тренер Россиядан. Ошол анан Аскар байке Маткабылович ошол жардам берген да. Наумов менен сүйлөшүп, Локомотивдин президенти менен сүйлөшүп, биз ошол жака просмотрга барганбыз. Просмотрда аябай көп бала болчу, где-то 150-200дөй. Ошо балдардын ичинден ошо бизди көрүп калып ошол жакта калтырган да контракт менен. Эми основадагы ойноп турса, Локомотивде арена эмеде дубльде ойноп турса? Дубльда эми негизи 1 жылга эле контракт түзгөнбүз биз. Дубльда тренировка кылып жүргөм. Бирок бизде 2-3 жолу мындай аракет кылып основага чакырыш мындай эметкен да, жакшы ойногула, силер на видусуңар, основной состав менен тренировка кылып, анан дальше ойногондон силерден зависит этет деген да, өзүңөрдөн. Анан ошентип келатып, бир жолу травма алып калгам, катуу травма. Турцияда ойноп, подкат кылам деп бетонго барып, коленна менен катуу урулгам да. Бирок серьезно эчтеке жок болгон, бирок восстановление 1 ай болду да. Ошондон кайра эметип, анан бизде тренер бар болчу, Белединов деген, Ринат Белединов. Ошол экөөбүздүн отношение жакшы болчу, мындай постоянно жардам берчү да. Анан что-то последнее время 2-3 айда мындай отношениясы бузулуп калып, жанакындай мен еще Москвада ойноп жүргөндө жанакындай расизм мындай катуу күчөп скинхеддер эмелер бар эмес беле. Анан
тем более еще нацияга көп асылчы да. Сен кыргызсың, сен немесиң деп. Мен ага карабай эле тренер кылып жүрдүм. Бирок уже балдардын көзүнчө уже кандай айтсам мындай унижать этип балдардын көзүнчөчү. Анан уже чыдабай мен деле отношениясы эмнеге бузулду, анан эмнеге ушундай отношения болуп атат десе, анан билдим да, что бияктын бир тренери тияка мен бирдемке деп койгонбу, анан ошо бетме эле айтты да, сен ошо тренерге рахмат айт, ушундай информация, дезинформация берип койгон үчүн деп. А мен уже кетип калган болчумун да. Президентке кирип, мен документтерин бербейсиңерби, мен кете эле кылайын деп. Анда уже башка жактан предложение болгон да, Израилден. Я Иргешев Кабылджан Самаджанович, уроженец города Карабалта, заканчивал здесь спортивный класс по футболу, затем играл за нашу команду, мастер спорта по футболу. После футбольной своей карьеры был директором футбольного клуба Карабалта. В настоящее время участвует там в ветеранском футболе. Ну, Мирлан Мурзаев — это наш воспитанник с нашего города. Я его помню совсем с юного возраста. Занимался на этом нашем стадионе вместе с Антоном Землянухиным. Постоянно были на поле с утра до вечера, чуть ли не выгоняли их отсюда. Я думаю, поэтому он не стал таким у нас великим футболистом, я считаю. Ну, характером он всегда выделялся, что он был такой ответственный, дисциплинированный. Даже были моменты, будучи я директором футбольного клуба Карабалта, когда он между своими межсезонье, когда приезжал в Карабалта, мы его даже подключали к играм. Ну, то есть это был и как капитан, и как старший наставник, то есть тоже помогал команде, где-то там советами, где-то сам выходил на поле, на это поле выходил. То есть я его знаю только как порядочно дисциплинированный, который к себе самоотдача, и даже будучи в этой сборной Дордой, когда приезжал в Карабалту, всегда на бровочке где-то сам самостоятельно занимался. То есть видно было, что человек профессионально подходит к своей профессии, к этому футболисту. Да. Трудолюбие там ему не отнимать, конечно, это в первую очередь. Не, ну это ребята из того поколения, как 90-е, 88-е года, да, там 90-х годов, это двое. А так у нас, ну вот Турсунали еще, Турсунали, как фамилия, да, Рустамов. Но он-то уже позже приехал. А я так думаю, что вот эти вот два, что касается Мирлана Мурзаева и Землянухин, ну, таких, наверное, в Карабалте больше не было, и я думаю, что уже не будет таких ребят. Кыргызстанга кайтып келсек байке, мен көп эле эмелерден сураштым, футболисттерденчи. Мирлан Мурзаев башынан эле аябай таланттуу, мындай башынан эле катуу аябай ойнойт дейт. Изначально талант депчи. Кандай эле өзүңүздүн кайсы немеңиз, скиллиңиз аябай элдерге жакчы, может, эмеңиз ударлар, может, эмнеге айтып атат деп ойлойсуз ушуну? Аябай. Негизи жаш кезден беричи, чын айтайын, мен жаш кезим аябай мындай жанакы башка жылдыздардын мындай кинолорун көрүп өзүмдү эстеп кетем да, мындай действительно мындай кыйынчылыкты көргөн, ошо кыйынчылыктан чыгам деген, ынтылам деген, ошол кандай айтсам, өзүмдү футболго, анан спортко бүт берип салгам да өзүмдөчү. Окууда окуган жокмун. Ошо спорттон болсо болот, болбосо эме болот депчи. Ошон үчүн жашоом кыйынчылык болгон үчүн жанакы школдо окуп жүргөндө, анан жанакы мен классташтарым, анан башка балдар, допустим, өзүнүн кийимдерин мындай өзүнө көп нерсе позволяли да, мындай кийим алып, даже жаңы жылда жанакындай
ким зорон костюмдарын кийсе мен жөн эле жемпир менен турчумун да. Анан билбейм, ошол наверное мага мындай кичине талчок берип, футболго өзүмдү аябай катуу бергем да. Анан ушул көрүп турган ушул стадиондо эртең менен кечке чейин ушул жакта өзүм жүргөм да. Сабактан качып, көп болгон кийимдерим жоголуп, чоң балдар өзүм жаштарым менен чуркап, анан ошо аяктан чыгып алып, чоң жаштар менен ойночумун да. Байкемде футбол ойночу, футболист болчу, ошолор менен да ойночумун. Анан менин воспитаниям, кандай айтсам, мен Кара-Балталык байкелериме рахмат да, ошолор воспитание кылды да. Жаңы эле футболисттер, анан кандай айтсам, мындай жөн байкелер, жана любительдер, жана ветеранский эмелерде ошолорго чоң рахмат. Ушундай постоянно бизди колдоп, бизге поддержка кылышып, ошолор жардам берди да, ушундай эмеге жеттик. Даражага алып келгенге. Башкы эмеге командага айтып келсек, биринчи жолу качан Кыргызстан сборныйына чакырылдыңыз эле? Биринчи жолу мен биринчи голуңузду Непалга киргизиптирсе? Биринчи жолу 16 жашта мен чакырылган сборныйга. Анда Индияда биз Кубок Неро деген бар болчу. Ошондо биз Непалга мен 1 гол киргизгем, анан Индияга 1 гол киргизгем да. Ошондо биз 2 оюнду деле ниче ойноп койгонбуз да. Ошондо биринчи оюн болчу да менде, 2 оюн 16 жашта. Ощущение кандай болду? По-любому сборный деген башкача. Ощущениячы, мен айтам го, жаш кезде бияктан баштаганда бизди постоянно Бишкек командасы утулуп кетчү да, Биз полуфиналга чыгабызбы, финалга чыгабызбы, Бишкектин командасы бизди обязательно утуп кетчү да. Анан жаман жиним келчү да. Ушул командадан кандай утуп албайбыз депчи. Анан мен де өзүмө мындай цель коюп койдум да. Обязательно мен сборныйда ойнойм депчи. Кудайым буйрса мен ошого жетем депчи. Анан ушундай ынтылып, биринчи жолу бизде кандай айтсам, мен тренерим бар болчу, Александр Иванович Давыдов, Резин бар болчу. Ошолор деле катуу талчок берди да Антон экөөбүзгөчү. Бишкектин командалары менен сүйлөшүп, анан бизде директор бар болчу, Геннадий Михайлович Супрунов деген. Ошол деле аябай катуу бизге мындай талчок берди да. Федерациянын чоңдору менен сүйлөшүп, анан сборныйда Анарбек Дарнаныч бар болчу. Ошол биз Антон экөөбүздү үйүнө жаткырып, ошол сборныйга бизди чакырып, ошол бияктын тренерлерден өзүнө кандай алып, жанакы ответственность алат го балдаргачы. Ошону өзүнө алып, бул балдардан чыгат деп бизди опека кылып жүргөн да. Мен кандай айтсам, экинчи атам деп койсом болот Анарбек Дарданычты. Анткени ал көп берди да, үйүнө киргизип, бизди үйүнө жаткырып, тамак берип, анан еще тренировкаларда жардам берип, ошол деле биринчи тренерим болчу да сборныйдачы. Ошол мага чакырып, ошол ойдон мен кандай айтсам сборныйга алып келип, азыркы күнгө чейин көп советтердин ошондон угам да. Көп эле эмелерде ойноп келдиңиз, өлкөлөрдө. Бир 10 чакты өлкөлөрдө ойноп келдиңиз. Ушул отличие кандай? Ошо Кыргызстандын футболу башка өлкөлөрдүн. Негизи Орус, Россия менен алганда делечи, Локомотив менен. Негизи айтам го, бизде азыркы учурда ал деле Россияда ойногондо биздин условия мындай кичине башкараак да. Допустим, Локомотивди айтсак, ал чоң клуб да. Чоң клуб, анан условиялары башка, спонсорлору чоң, жанакындай бир эмес, бир 15ге жакын бир стадиондору бар, өзүнүн машык турган жерлери бар.
детский, юношеский чоң эмелери бар. Алардын бүт жанакы селекционный тренерлерди анан эмелери көп да алардынчы. Допустим, Кыргызстанда бир эки эле клуб бар окшойт, Дордой менен Абдыш Ата. Азыркы учурда Абдыш Атанын көп полясы бар да. Анан условиялары жакшы, чтоб футболисттер өссүн. Дордойдо бар. Дордойдо академиясы бар. Жаштар деле өсүп келатат. Азыр мындай мындай условиялар болуп келатат да азыр. Отличие ошондой да. Допустим, если условия каякта условия болсо, ошактан балдар деле өсөт да акырындан. В тот раз проиграли, ничего не сделали. На пиццу я за них. Никто не сделал. У вас вот спонсор. По-мужски никто не сделал. У вас вон спонсор. На пиццу погнали, братан. На пиццу, давайте на пиццу. Палыч, на пиццу. Я за них, Палыч, я за них. Братан, 5 пиц, да? Жамбо за них ставить. Не, Ганжа, 5 пиц. Он. Вон. 10. Вот, Палыч, 10 пиц, Палыч, на 10 пиц играй. Они начинают. Они начинают. Пришли. Рукой, помним, рукой вытащил за 2. 2-0. Саня, беги. Беги в голову. Идите, мешайте нам. Мешайте, Палыч. Браво, Суя. 8-2. Разыграл. Браво, Суя. 8-2. 9-2. Ошибая, а лучше Майя. 9-2. Майя. Второй, Эля. 15-9. Пойдет, пода. Да, руками сыграл. 17. Саня, беги. 7-0. 8-0. 8-0. Сиз эң биринчи профессиональный контракт ким менен түздүңүз эле? Дордой менен түздүңүз? Дордой менен түздүм ооба. Акчасы конфиденциальный деп койсуз. Жок, эми ал деле конфиденциальный эмес, эми салыштырып көрбөйсүзбү? Эң көп, Эң- эң аз алган акчаңыз канча болгон примерно? Эң мындай Дордойдун анда эми ойлосоң мен 15 жашта 14-15 жашта болчумун. Ошо ощущение кандай болду? Ошо акча алганда өлө ишендиңизби? Эми негизи мындай айтып коеюн, действительно ошо школдо окуп жүргөндө мага эжекелер айтчу да. Сенден эчтеке чыкпайт. Сен футбол эчтеке бербейт, сага футбол тамак бербейт. Ошол сөздөр до сих пор мен мындай кандай айтсам Жүрөккө тиет. Жүрөккө тиет да. Көп балдарга эжекей болобу, ата-энеси болобу көп ишенбей коет да. Азыркы, допустим, жаштарга телефон, жанакындай оюн, игры дегендер эле болот да. Ал учурда бизде андай жок болчу да. Бизде только эшикке чыкмай, жанакындай чүк ойномой, резинка ойномой да. Анан ушундай сөздөрдү угуп алып, сенден эчтеке чыкпайт дегенде, эң биринчи контрагым анда 20 000 сом болчу. Анда ал акча. Жакшы. Көп акча болчу ал. 20 000 азыр 100 000 дегенде тегереги. Жок, 100 000 эмес, эми бир 200-300 000 болчу да. Допустим, ал акчаны үйгө алып келгенде, мындай үйдөгүлөр шок болуп калган да. Каяктан алдың, кимден урдадың депчи. Жок, урдаган жокмун, контракт менен. Анан ишенбей Салымбеков өзү мындай контрактты коркуп эметкенде, Салымбеков менен Борис Подкорытов директор экөө бияка Манас стадионуна келген да, биздин директорго. Биз мына ушундай контракт түзөлү деп атабыз, балдарыңызды бергиле деп бияка келишкен. Ошондо атам ишенип калган да. Ошондон
башталганда мен мындай профессиональный контракт. Эң көп сумма кайсы клубтан алдыңыз эле? Эң көп сумма чын айтсам анда 400 миң рубль ал кезде көп акча болчу да. 400 миң. Эмечи башка клубтарда канча? Доллар менен санаганда? Доллар менен санаганда Израилдан алчым. 12 миң доллар айлык айына. 12 миң доллар, эмеге өтөлү баягы Азияга. Жанагы 2018 болду. Ой жок, канча болду? 2020 болду беле? 19. Ошо составтын негизи эле вообще прорыв болду да, сразу эле барып чыгып 1-4 кийин. Ошо феномен эмне ал состав аябай күчтүү болгонбу, же аябай ынтымактуу болгонсуңарбы, кандай? Бирок тренер башына келсек, Азияга чейин анда Кристиан Александр Сергеевич Нефчиде болчу. Нефчиде оюнчу болуп келген. Анан акырындан тренер, играющий тренер болду. Нефчини чемпион кылды. Ошо Нефчи чемпион кылгандан кийин ага предложение болду. Мен билишимче Кыргызстан курама команданын тренери болуш үчүн чакырылган да. Ошондон бери ал 2-3 жылдан кийин, 1 жылдан кийин ал уже жакшы мындай команданы топтоп келатты да. Биз биринчи Таиландка бардык, 15 күн ошакта сбор өттүк, анан ошактан Китайга бардык. Ал деле мындай селекция кылып, оюнчуларды көрүп, ошо Азияга чейин алып келаткан да балдардычы. Тактикасын кылып, оюндарын кылып. Бирок действительно 19-жылы оюнчулар аябай күчтүү болчу да. Анткени биз Катарда 1,5 ай даярданганбыз да. Ошондо действительно катуу даярданганбыз, анткени биз товарищеский оюндарда Палестина, Сирия деген дагы бир командаларды 3 тең утуп алганбыз да. 3-0, 2-0. Анда уже мындай кандай айтсам, биз катуу даярбыз деп мындай сезгем да. Өзүбүздүн күчүбүзгө мындай ишенип, биз ушундай кыла алат экенбиз, биз ушундай ойнай алат экенбиз деп. Аяктын условиялары 2-3 эсе жакшы болчу да бизде. Ушундай полялары, раздевалканын ичине кирсең, жанакындай футболисттерде эме бар. Ушундай погодада ысык, Катар ысык да. Анан восстановительный процедуралар кылыш үчүн аякта мустак бар, джакузи бар, сауна бар, ошака кирип восстановление болосуң да. Ошону условие деп коет да. Ошака кирип бүт мышцаларыңды восстанавливать этип. Бирок 2019 жылы действительно команда күчтүү болчу бизде. Андай дружный деле болчу, сплоченный деле болчу. Оюнга чыкканда бири-бирибизди поддержка кылып, бири-бирибизге кандай айтам, мындай сен күчтүүсүң, сен ойной аласың деген мындай. Аяктачы чемпионат мира деле болот да. Аякта мындай любой баланы мындай настрой, кандай настрой кереги жок да, уже өзүң түшүнөсүң, уже ответственность чоң да. Уже ал башка уровень. Если мындай бир жактан слабый болуп калсаң, уже ошо слабыйыңа кечке ура берет да. Допустим, бир потеря болду, сразу атака кетет. Допустим, гол ура албадың, сага урат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз го, даже жанакы Иордания, башка Тажикстан дегендер. Тажикстан биринчи жолу участвовать этип 1/4 финалга чейин келди да. Ошо сиз эми Арабский Эмираттар менен ойноп атканда эме болбоду беле, жана тренер судейскийчи скандал депчи. Ошо эмнеге ушундай болгон, эмнеге андай болуп тартып койгонбу? Явно эле тарткан да. Азыркы учурда ошол оюнду көрүп,
мен мындай кандай айта алам, эми суверенности айта албайм, судействодон сатып алдыбы, саткан жокпу депчи, бирок ал оюнду биз өзүбүз уталат элек да. Анткени бизде ушунча момент болду да. Биринчи тайм, экинчи тайм. Ушундай азыр карап келсең, бирок ал судьяга карабай биз ал голдорду киргизсек уталмакпыз да. Если мындай карасак, көбүнө действительно судья көп жардам берди да. Жанакы биринчи гол алардыкы вар менен карасаң офсайд болчу. Экинчи голду алардын карасаң жанакы пенальти эмелерди, алар пенальти эмес болчу да. Кийинки темага өтсөк, байке, эме сиздин карьераңызда эң мыкты тренер өзүңүз ким? Ар бир тренердин өзүнүн подходу бар оюнчуларгачы. Ар бир тренер кандай айтсам, өзүнүн жанагы күчтүү жактарын көрсөтүп, күчтүү жактарын футболисттерге берет да өзүнүн. Ошон үчүн мен ар бир тренерден жакшы деп ойлойм да. Мага кандай айтсам, повезло да ушундай тренерлер менен иштегенгечи. Александр Иванович Давыдов биринчи тренерим, Резин, Кристинин, Борис Петрович Подкорытов, Дворенков, Анарбек Орманбеков дегендер действительно катуу тренерлер да, которые Мирлан Мурзаев болгон салым кошкон, катуу салым кошкон ошол кишилер да. Действительно, Анарбек Дарданыч ал жаш кезимден ушуга чейин постоянно жанында да. Кийинки суроо, байке, азыркы учурда Кыргызстанда топ-3 футболист. Жыргалбек уулу Бирде. Бекназ, Алимардон Шукуров деп ойлойм го. Вот 5 деп коелу, 5. Гүлжигит и ойлойм Браузман деп ойлойм да. Браузман да мага аябай жагат. Аябай спокойный, потенциальный. Если ушу эми Кайратка это дико сайт, если ошол 4 оюнчу жаш балдар звезда кармабаса өсүп кетет иншалла. Караханов Акрам Анварович, 69-го года рождения. Играл в футбольном клубе «Химик». Был администратором футбольного клуба «Карабалта», начальником футбольного клуба «Карабалта», помощником тренеров. Я прошел от начала до конца уже столько лет. Много-много работал, помогал футбольному клубу. Поэтому с футбольным клубом «Карабалта» у нас много связано. Что касается Мирлана Мирзаева, моя карьера начиналась как раз в их возраста, когда они воспитывались. Мирлан Мирзан, Антон Землянучин. Я был помощником их первых тренеров. Резина Сергея Александровича, Давыдова Александра. Был первым помощником у них. Поэтому карьеру Мирлана Мирзанова я знаю от начала. Каким он был мальчиком, как он играл. Неоднократно сам возил их на турниры. Поэтому он всегда был сразу, у него по детству сразу было видно, что он был мальчиком таким одаренным, влюбленным в футбол, всегда дисциплинированным. Что касается на поле, дисциплинированный был, да. За полем немножко, конечно, но на поле был всегда дисциплинированным. Он всегда был ведущим игроком с самого начала, с самой своей карьеры. Всегда. Он в детстве его много куда приглашали, он был всеми любим, уважаем.
Мы его всегда ценили, его желание, его работоспособность. Первую встречу с Мурзаевым, да, и я, когда меня взяли в помощники, тогда меня Сергей Александрович пригласил Резин поработать, помогать им, потому что тогда такие тяжелые времена были, нужно было всегда помощник, помогать. Я до этого немножко помогал с клубом работать. И первая моя встреча была с Мирланом Мирзаевым. Я когда зашел на поле, увидел его игру, конечно, я был сразу восхищен. Подошел к Давыдову Александру Ивановичу, и я сразу заговорил, я говорю: Александр Михайлович, что за парень? Я говорю, он говорит: о, он хороший парень. Его, говорит, в то время, если, конечно, дорога была, в то время уже можно было бы, конечно, его повезти, тогда не было так открыто, можно было его, конечно, и в зарубеж повезти, и в это. Но он был целым, потому что первая моя встреча была, когда он на поле бегал, и я пришел помогать, я уже тогда было видно, что это он игрок, и он, да, из высокого. Конечно, и он сейчас любому ученику скажите: Мирлан Мирзаев, Антон Землянухин, все это я обязательно им рассказываю, всегда говорю, что это сделать. Да, потому что, как вы знаете, да, вот моя карьера, как сказать, да, моя карьера начиналась с них. И поэтому, где я бы ни был, я всегда упоминаю, что мы работали, что у нас выросли такие прекрасные ребята. Потому что это, как сказать, это как бы гордость, да? Это гордость, да? Вот, не то, что там какое-то тщеславие, а какая-то гордливая радость, так можно сказать, что ты радуешься, что ты этого пацана брал, возил на соревнования, что вот действительно, что какую-то к его игре, к его этому ты воспитал, потому что где-то что-то мог подсказать, где-то что-то это. Поэтому всегда у нас Мирлан Мирзаев, Антон Землянухин, Турсунали Рустамов, эти три пацана всегда они были это как бы наша слава. Мы на это всегда делаем акцент. Мы всегда, когда что-то упоминаем, мы делаем, да, тренера. Вот в частности, я всегда говорю, когда за футбольный город Карабалта говорить, я всегда делаю акцент, что у нас воспитались такие ребята. У нас много ребят воспитывались, но в частности, если мы говорим сейчас о Мирлане, то и на него акцент. Мои дети на трибуне сейчас сидят, переодеваются. Сейчас любого подзови, спроси, они все знают. Я не говорю, мои дети все знают Мирлана Мирзаева, все. Когда он забивает гол, вот последний год он за сборную Кыргызстана, когда забил, они все кричат: Акрамака, Мирлан гол забил, все, Мирлан Агай гол забил. Поэтому да. Я своим, это мое начало. Я только тогда был, я пришел молодой, неопытный, все, рано закончил карьеру, все, и вот тут мне предложили, и тут такие ребята. Конечно, с ними было приятно работать. Мурзаев? Мирлан Мурзаев! Скажите, как сборная Кыргызстана, что Мирлан Мурзаев вернулся. Бурсам Европанын деңгээлине да жетиш мүмкүн, эми вот мындай жаңы өсүп келаткан потенциальный мындай кимди байкап жүрөсүз, ким мындай звезда боло турчучу? Топ 5тен тышкары. Топ 5тен тышкары. Эми Кыргызстанда, Кыргызстанда ойноп жүргөн лигасында. Бирок азыркы жаштар ойлойм го, азыркы U21-24 ойнойт го азыр. Алар бир жакка даярданат, ошактан балдар бар ошо. Мындай көп деле аттарын тааныбайм, бирок действительно мындай талантлуу ойундулар бар да. Азыркы допустим чогуу тренировка Дордойдо кылып жүргөн жаштардан Даци Саид деген бар да. Ошол правый защитник, молодой. Дордойский воспитанник. Дордойский. Негизи сиз менен дагы кайсы клубтар интерес кылган сизге мындай? Биз тааныган, может, эл тааныган. Бирок болбой калган да. Тааныган ошо Кайрат болчу. Кайраттан кийин башка клубтар
Билбейм, Рубинге да барып келгенбиз биз просмотрго. Борис Петрович менен анда Азамат Байматов, Вадим Харченко үчөөбүз барганбыз анда. Ошондо Рубинге барып келгенбиз. Эми ал кездечи кандай айтсам, көп деле агенттер жок болчу да. Бул азыр чыгып баштады да. Анда агенттер почти кандай айтсам иштебейт эле да. Ар бир игрок өзүнү мындай продвигать этчи же клуб жардам берчи. Азыркы учурда, допустим, ар бир футболистте 2-3 агент болот да. 2-3 вариант берет. Индонезия болобу, Малайзия болобу, башка жак болобу. Ошон үчүн азыркы учурда агенттер күчтүү агенттер керек да футболисттергечи. Жакшы. Ошондо футболисттер өсөт да. Мындай агенттер Малайзия же башка жакка барса, аяктан кээде өспөй калат. Кээбирке мындай мага вопростор бере берет да, кээбиркилери жаза берет да магачы. Неге бир клубда ойнай албайсың депчи. Допустим, мен биринчи клубка барганда, Узбекстанга, Новобохорго барганда, мага айткан, сен болду контрактка ойнойсуң. Сен кел, контракт сразу түзөбүз деп. Мен барганда мени айтып койгон эме депчи. Тренировка кылып жүрөм, анан неге контракт бербей атат экен деп, унчукпай жүрө бергем, может берет азыр депчи. Булар көрүп жүрүптүр да. Анан мага айтып атпай эме депчи, бүгүн оюн болот, ошо оюндан кийин сага айтат, түзөбүзбү, түзбөйбүзбү деп. Мен айткам, жок, ал оюнга мен чыга албайм депчи. Вдруг травма алып калам, башка жакка барып ойнай албайм депчи. Анан уже сумкаларымды машинага жүктөп, уже жолдо кетип баратканда тренер чалып калат. Вы что делаете? Кайра келгиле артка депчи. Анан ладно. Өзүмдүн эмемди мындай кандай айтсам, өзүмдү спокойно эметип оюнга чыктым да. Эми өзүм эле оюнду ойноп койдум, тренер сразу айтты, барып контракт түзгүлө депчи. Анан ошонткенден кийин анан 2-3 жолу чыгарганда, мындай 5 мүнөт, 10 мүнөткө. Мындай полноценный көргөн жок да. Тренировкада балдар бары өздөрү айтат, эмнеге сени чыгарбайт? Тренировкада көрсөтүп атпайсыңбы, сен күчтүү экенсиң деп өздөрү айтышат. Негизи мен оюнду көргөн. 2 оюн биз жанакы сборный Кыргызстан менен барганда, Тажикстан менен ойногондо, Узбекстан менен ойногондо, Узбекстанга гол киргизгем. Анан неге чыгарбайт деп ошо экен да. Эми аякта өзүнүн кандай айтсам, эмелери бар экен да. Акча берсең ойнойсуң, бербесең ойнобойсуң да. Анан мага зачем ал? Мен ошон үчүн айткам сразу эле, койбойсуңбу, контрактты берле, мен кетип калам деп. Кээбиркилер түшүнбөйт да, тонкостьтарды. Допустим, башка жакка барсаң, ошол эле Вьетнамда документтер болбой калды да. Мен калат элем аякта, дагы мага предлагать этти, биякта көп документ керек экен да. Ошо документтер пока чогултушча уже 2-3 ай өтүп кетти да. Аны пока рассмотрение кылат, бизде посольство жок. Аны нотариуска барыш керек. Мен уже Вьетнамда болчумун да, нотариусту кандай кылат, эмне кылат. Ошон үчүн көп айтат да, эмнеге бир жерде ойнай албайсың депчи. Ну, если честно, мындай кандай айтсам, конечно, барабыз дейбиз. Сиздин карьераңызда мындай эң кыйын соперник ким болгон, кайсы игрок болгон? Аябай суктаныпчы, блин, могу вообще хорош экен депчи. Из звездных игроков. Кореяда Сон Хэнмин деле ойнодуңузбу алар менен? Жок, алар менен ойногон жокмун. Япония менен ойнодуңуз? Япония менен ойнодук. Мен алар менен. Ушу аябай эми таң калганыңыз кайсы игрок? Бирок жакшы футболисттер ушу Узбекстан, Япония, Корея, Австралия. Жок, именно бир футболист ушу аябай таң калганыңыз, базар жок уровень экен депчи. Мина жакты. Действительно, мындай поледа ойноп видение күчтүү экен действительно. Азия Кубогы 2019. 2019 жылы Бириккен Араб Эмиратында өткөн Азия Кубогында Мирлан Мурзаев өзүнүн өзгөчө лидердик сапаттарын көрсөткөн. Тайпалык 3-чү оюнда Филиппин курама командасы менен ойноп, анда Мирлан 3-чү голдо 25 метрден алыстагы бурчтукка сокку кылып, штангага тийип, аны Виталий Люкс
жыйынтыгына чыгарып, гол киргизип кетет. Ошентип Кыргызстан курама командасы 3-1 эсебинде жеңишке ээ болот. Тайпадан 3-чү орун ээлеп, жарым чейрек финалга жолдомо алат. Жарым чейрек финалда Азия кубогунун ээлери Бириккен Араб Эмиратына жолугушат. Оюндун 14-мүнөтүндө гол кирип кетип, биздин футболчулар андан дагы катуу ойноп, прессинг жасашат. Ал жыйынтыгын берип, 26-мүнөттө Ахлидин Исраиловдун пасы менен Мирлан Дарбазачыны алдап, таамай сокку кылып гол киргизет. Биринчи тайм бүткөндөн кийин 64-мүнөттө Бириккен Араб Эмиратынын оюнчусу Али Махбуд экинчи голду киргизип кетет. Ага карабай биздин акшымкарлар катуу соккуларды кылып, жыйынтыгында 92-мүнөттө Турсанали Рустамов башы менен сокку кылып, гол киргизип, эсепти теңеп кетет. Ошентип экстра таймда Бекжан Сагынбаев каршылаш команданын оюнчусу артынан түрттү деп оюндун калысы Фуминг 11 метрлик айып соккусун коет. Ошентип биздин акшымкарлар 3-2 эсебинде утулуп, чейрек финалга чыкпай калышат. Бирок ага карабастан биздин футболчуларыбызда үмүт күчөп, Кыргызстандын футбол курамасынын келечеги бар экенине күйөрмандар ынанып калышат. Арадан жылдар өтүп, Александр Кристининди алмаштырып, Кыргызстан курама командасына словениялык машыктыруучу Штефан Таркович келет. 2023 жылы Азия кубогуна даярдык көрүп башташат. Узартылган тизмеге кошулуп, Азия кубогуна 2 ай калганда акыркы тизмеге Таркович Мурзаевди кошпой койгон. Ошурдагы Азияга өткөнүм ой. Эмне үчүн сиз чакырылбай калдыңыз? Эмне болду? Эң чын айтсам, эң азыр кандай айтсам, тема ушул болуп атат. Анткени көп баары жазып атат мага, эмнеге барбадыңыз, эмнеге сборныйдан кетип калдыңыз депчи. Мен анда Вьетнамда ойноп жүрдүм, ошол документ болуп, кандай айтсам, болбой калган үчүн мен аяктан кетиш керек болуп калды да. Кетип бияка келип, уже 2-3 айдан кийин уже башталат да Азия. Малайзияга барып келдик. Малайзиядан жана отборочный чемпионат мирага 2 ойын ойноду Кыргыз сборной Кыргызстан. Анан Малайзияда чыгарган жок, тренировка кылып келдик. Айтты, сен даяр эмес экенсиң, датчиктер көрсөттү деп, ага да макул болдук. Оман менен үйдө ойнодук. Күттүм, чыгарган жок. Хорошо деп. Анан уже өзүм тренировка кылып баштадым. Клуб жок да. Өзүм биякта келип тренировка кылып, физикага иштеп, катуу даярдандым да. Анан уже список чыккандан кийин уже түшүнүп калдым, здесь что-то не то депчи. Бирок бул тренердин решениясы. Анан кандай айтсам, эч ким деле айткан жок да, эмнеге чакырылган жоксуң депчи. Биякта даяр игроктор, не только мен, башка оюнчуларды деле алган жок да. Причинасына эме деп койду, физически не готовы деп койду. Азияга 1,5-2 ай бар. Анан ошол физически не готовы болсо, анда башка балдар кандай даярданат дейм да. Допустим, ар бир оюнчуда, допустим, 10 чактай оюнчуда клубу жок жүргөн да, на то время. Азияга даярданып атканда уже. Анан аларда деле клубу жок, менде деле жок, башка уже сезон уже бүтөйүн деп атат да. Уже керекилердин сезону бүтүп калган уже. Алар деле клубу жок. Биз деле ойлоп калдык, эмне бизди чакырбай коюшту, биз деле даярдандык. Же болбосо хотя бы бизди чакырып, көрүп, анан айтса мындай эме болмок да. Булар даяр эмес экен, буларды кетирип 1 жума, 2 жумадан кийин кетирсе болмок да. Силер даяр эмес экенсиңер депчи. Расширенный списокко деле түшпөй калдык да. Эми футболдо жаш картаң деген жок да негизичи. Если сен действительно физикаң бар, сен чуркап жүрөсүң, ойноп атасың, командага польза алып келатасыңбы? Сен кандай сен картаң дей алат? Футболдо андай жок, если сен ойнойсуңбу? Сиз ошондо картаң деп койду. Картаң деген жок, физически не готов деп койду да. Возраст уже деп көбүндө слухтар кетип атат. Ошо возраст менен кичине эме болуп калды. Азыр жаштарды эме кылалы, мындай деген. Возраст деген кандай? Действительно жаштарды алыш керек.
биздин келечекте анан биз кеткенден кийин алар ойнойт да по-любому. Бирок азыркы учурда любой жашка жаш футболистке конкуренция, мындай кандай айтсам, конкуренция кылса, мен өз орунду бошотмокмун да. Конкуренция жок да. Эми мен мындай кандай айтсам, мактанган жокмун, эми бар болгон үчүн азыр ошону айтып атам да. Көргөн үчүн айтып атам. Эми жаштарга все равно поддержка керек да. Биз деле канча поддержка кылып жүрөбүз, азыр деле кылабыз. Алар ойноп жүргөндө эле кылып жүргөнбүз. Допустим, Азияда мен лично кандай айтсам, жарым балдарга өзүм жазып чыккам. Жигиттер жакшы ойногула. Намыз үчүн, Кыргызстан үчүн ойногула. Башка балдарга да айтып койгула. Биз постоянно связьте болчубуз. Анан ушундай кылганда эми бир четинен обидно болот. Бир четинде ойлоп каласың да. Может, действительно мени мындай физикасы жок деп ойлоп калды да, может, тренер мындай ошибка кылып алды деп ойлойм да. Бирок жанагы заявка бергенде сиз жок болуп калганда аябай жаман болдуңузбу? Ооба. 16 жаштан бери кандай айтсам, 16 жаштан бери бир да жолу сборныйга отказ берген жок. Мен бара албайм, мен ойнай албайм депчи. Башка кээрки балдарга окшобойчу. Бир да жолу. Ар бир оюнга өзгөчө башка даярданам да. Башка клубда болсом деле тренировка бүтөт, тренировкадан чыгып дагы тренировка кылчумун да. Бирок клубда эмес, уже үйгө келгенде барып өзүм тренажеркага барып, өзгөчө даярданам да. Кандай деп ойлойсуз, могу федерациянын, Тарковичтин эң башкы катасы могу Кубок Азиде? Демек, бир эле гол киргизишти, канча деген красный алышты. Бул мен защитадан аябай ката кетти көп. Жеке мнением, действительно, кандай айтсам, футболисттерди, негизи жаштарды сразу жаштар кылбаш керек да. Аралашты. Муну только мен эмес, башка жанакы катуу оюнчулар, жанакы катуу азыркы тренерлер айтып атат. Мен ошолор сөздөрүн айтып атам, мен азыр пока игроктун тренери эмесмин да. Бирок жаштарды ушундай бирге бир калтырып койсоң, бирок жаштар ушундай уровеньде ойноп, коркуп, кандай айтсам, мындай керине болот го, ушундай уровеньге чыгып, ойногону анда ушундай соперниктер менен ойноп, кээде мындай потеря болуп каласың. Жанакындай мандраж дегенде ал не только коркпойсуң. Менде деле болгон мандраж. Биринчи жолу Азияга барганда Китай менен ойнойсуң, жанакындай полега чыгып алып, ушундай зрительдер, ушундай келген стадиондорду көрүп алып, эми по-любому мандраж болосуң да. Бирок уверенность болот. Анан бир гол киргизип болгондон кийин ушундай уверенность болот. Ушундай эмоция болот. Мындай ар бир адамга айта албайсың да. Анан жаштар ушундай эмелерге кандай айтсам, мындай күчтүү соперниктер менен ойноп, алар деле башкача даярданат, өзгөчө даярданат. Сен көрөт, видеону көрөт, каякта слабый, каякта мындай күчтүү. Анан сразу жаштар менен балып алган болбойт да. Анан жаштар менен барып алып, результат сураганда эле мындай болбойт да. Биз жаштарды көрүшүбүз керек, жаштар биздин келечек деп, анан жаштарды өзү урушкан анда болбойт да, анда. Жаштар эми келатат да, эми ушундай международный уровеньге чыгып атат. Кээрки балдар уже экинчи жолу ойноп атат да Кубок Азияда. Жанакы биз ставка койгон жаштарга мындай башкача көрүнөт да. Анан еще биз жаштарды өстүрөбүз. Анда жаштарды урушпаш керек да анда. Алар биринчи жолу ойноп атат да. Если результат кылам десеңер, анда уже башка команда, башка игроктору чогултуш керек болчу да анда. Если результат керек болом десе. Демек, жыйынтыгыңыз кандай? Не главная ошибка? Жаштар болуп калды да, ушундай. Баары эле жаш. Эми катуу омоложение болуп кетти. Бирок ал керек, мен дагы бир жолу айтам, ал керек, обязательно керек. Бирок акырындан кылыш керек. Жакын чемпионат мирага отбор болот.
Ооба. Кандай дейсиз, чакыра алам деп ойлойсузбу? Эми, конечно, Кудайым бурса, Бирок үмүт бар да турабы? Үмүт бар, үмүт бар. Азыркы учурда деле катуу тренировка кылып келатабыз. Бирок тренировкаларга эчтеке деле мешать этпейт да. Биз режим деле кармайбыз. Тренировка деле кылабыз. Анан чемпионатта Кудайым бурса өзгөчө оюн, өзгөчө мындай вообще башкача болот да. Анан чакырабы, чакырбайбы, анан уже өздөрү билишет да. Бизди чакырса биз 100% ар дайым даярбыз. Тока мен эмес, башка балдар деле бар. Жанында ойноп жүргөндөр, жанагы чакырылбагандар. Ошо бир-эки суроо калып кетиптир. Эми утулганда эми кантип восстановление болосуз психологически? Утулганда психологически только үйдөн эле восстановление болосуң. Туугандардын жанында. Ооба. Алардын поддержкасы менен, допустим, кээрде тамак деле жебей коесуң, анализ кыласың, башыңда полный анализ кыласың, укта албай коесуң, саат 5-6да жатасың окшойт, утсаң делечи. Утсаң деле эки эсе мындай анализ кыласың да, башыңда жанакы полный бүт картина көрүнөт да, оюндун картинасычы. Мындай болсо мындай кылмакмын депчи. Анан үйгө келип, ата-эненин жанына эле эс алып каласың да. Анткени алар ушундай өзгөчө сөздөрдү айтышат да, жылуу сөздөрдү эметип мындай. Эми жыйынтыгчу суроо байке. Сиз айтып атпайсызбы, кичинекей кезде эми эжелер сага ишенбечи, сенден эчтеке чыкпайт депчи. Эми ошо жаш балдарга бир сөзүңүз? Ар бир өзүңөрдүн тагдырыңарды силер өзүңөр чечесиңер. Допустим, тренер чечпейт, эжеке чечпейт. Жакшы окуйм десең, сенден зависит этет да. Жакшы тренировка кылам десең, жакшы оюнчу болом десең, бүт силерден зависит этет да. Мен кандай айтсам, өзүмдүн жеке жашоомду айтып бердим азыр кандай болду депчи. Мен ушул стадиондон чыкпачымын да. Артта көрүп аткан лестницалардан түшпөчүмүн да. Тренировкадан кийин скорость кылам деп, эметем деп, ушул тренировкадан да. Ошон үчүн жаштарга айтайын дейм. Өзүңөргө ишенгиле, өзүңөрдүн тагдырыңарды силер өзүңөр чечесиңер.